Эфирде күнжүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы, студияда Мирлан Маматалиев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйыны 15 документке кол коюлуп, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна төрагалык кылуу Россияга өткөрүлдү. Кылмышкердин ишин жеңилдетти деп камакка алынган экс-судьялардын бирөөсү ден соолугу начарлап ооруканага түштү. Анын кан диабети жана жүрөк оорусу бар экендиги айтылууда. Эки талапкер кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Борбордук шайлоо комиссиясы макулдук берди. Биргелешкен жыйындын жыйынтыгы боюнча жалпы 17 документ даярдалып такталды. Бул туурасында Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын төрагалыгы алдында өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн Тышкы иштер министрлер кеңешинин, Коргоо министрлер кеңешинин жана Коопсуздук кеңешинин катчыларынын комитетинин биргелешкен жыйынынан кийин билдирди. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы биргелешкен жыйындын жүрүшүнө кесиптешим Акылай Маратова күбө болуп келди. Аларча мамлекеттик резиденциясында жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин Тышкы иштер министрлер кеңешинин, Коргоо министрлер кеңешинин жана Коопсуздук кеңешинин катчылары комитетинин биргелешкен отурум өттү. Кыргыз Республикасынын төрагалыгы алдында өткөн отурумдун күн тартибинде уюмга мүчө өлкөлөрдөгү аскердик саясий кырдаал боюнча пикир алмашуу ЖККнун ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы чыгарылды. Протоколго ылайык алгач ЖККга мүчө өлкөлөрдүн жетекчилеринин биргелешип сүрөткө түшүү жөрөлгөсү орун алды. Андан соң тараптар кеңейтилген курамдагы жыйындар залына өтүштү. Иш-чараны Кыргызстандын Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ачып, отурумдагы өнөктөштөргө Кыргызстандын төрагалык учурундагы колдоолор үчүн ыраазычылыгын билдирди. Жыйында уюмдун ишмердүүлүгүн мындан ары бекемдөөгө багытталган маанилүү чечимдердин документтери даярдалып аныкталат. Отурум жемиштүү болоруна ишеним арткан министр андан кийинки талкууну жабык эшик артында улантууну сунуштады. Повестка дня включает широкий круг актуальных вопросов. Биз биргеликте өткөрүп жаткан жыйын жемиштүү жана иштиктүү болот деп ишенебиз. Андыктан отурумду ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Учурдан пайдаланып, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкө катары алгачкы ирет катышып жаткан Казакстандын Тышкы иштер министри Ермек Көшербаевди жана Казакстандын Коргоо министри Даурен Косановду куттуктайм. Жыйында аймактык коопсуздукту чыңдап, жамааттык коргонуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу, тышкы саясий аракеттерди координациялоо менен катар, азыркы коопсуздук чакырыктарына каршы туруу маселеси талкууланары сөз болду. Анын ичинен баңгизатка каршы стратегия жана жакынкы 5 жылга аскердик кызматташтыкты өркүндөтүүнүн планы кабыл алынып, ЖККнун КМШ жана ШКУ сыяктуу башка эл аралык уюмдар менен өнөктөштүгүн өркүндөтүүгө көңүл бурулган. Коргонуу коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташуудан сырткары трансулуттук коркунучтарга, анын ичинен терроризмге, кибер коркунучтарга каршы туруу чаралары боюнча пикир алмашылды. Тараптар жабык эшик аркасындагы сүйлөшүүлөрдөн соң жыйындын жыйынтыгы боюнча макулдашылган документтерге кол коюшту. Бүгүн ошо ОДКБда биздин төрагалыктын убагында өткөн ишти боюнча баа бердик. Андан тышкары 17 документ даярдалды. Анын баарын биз азыр тактап бекиттик. Азыр бул документтер президенттердин деңгээлинде каралып кол коюлат. Мен оюмча биз 1 жылдык өзүнүн төрагалыкты абдан жогорку деңгээлде өткөрдүк. Бардык биздин коноктор аны айтышты. Азыр төрагалык Россия тарапка өттү. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, ОДКБнын келечеги чоң. Мындан ары да чогуу иштегенге аракет кылабыз. Ал эми Кыргызстандын төрагалыгы жогорку деңгээлде уюштурулган иши, ачык диалогу жана сүйлөшүүлөрдүн натыйжалуу жүргүзүлүшү, ошол эле учурда уюмга мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыктарына көңүл буруусу менен өзгөчөлөнгөн. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.
30 ноябрда өтө турган жогорку кеңеш шайлоосуна КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынан 70тен ашуун эл аралык байкоочу көз саларын парламенттер аралык ассамблеянын катчылыгы билдирди. Байкоочулар тобун Тажикстан парламентинин комитет төрагасы Махмадали Ватанзода баштап келет. Шайлоо күнү байкоочулардын тобу Кыргызстандын өзүнөн да, республиканын тышынан да добуш берүү процессине мониторинг жүргүзөт деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, бул ирет биринчи жолу чет мамлекеттердеги шайлоо участкаларынын саны 100гө жетти. Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынынын жыйынтыгында уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары бир катар документтерге кол коюшту. Ошондой эле ЖККга төрагалык кылуу Орусияга өтүп, өлкө лидерлери жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын 2026 жылдын 11 ноябрында Орусияда өткөрүүнү макулдашты. Андан тышкары жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы болуп Кыргызстандын өкүлү Талатбек Масадыков дайындалды. Ал 2026 жылдын 1 январынан тарта иштеп баштары айтылды. Уюмга мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити тууралуу кененирээк кийинки сюжетте. Бүгүн 27 ноябрда Борбордогу ынтымак ордоо мекемесинде жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өтүүдө. Жыйынга мамлекет башчысы Садыр Жапаров төрагалык кылып, уюмга мүчө мамлекеттердин өлкө башчылары катышууда. Ал эми жыйындын жыйынтыгы боюнча кызматташтыкты кеңейтүү багытында 10дон ашык чечимдерге кол коюу пландалууда. Бишкекте өткөн саммитке Орусиянын президенти Владимир Путин, Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын өлкө жетекчиси Эмомали Рахмон жана Беларустун лидери Александр Лукашенко келди. Ал эми алгач ынтымак ордодо аталган уюмга мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчыларын президент Садыр Жапаров расмий тосуп алды. Анда өлкө башчылары саламдашуу аземинен жана биргеликте сүрөткө түшкөндөн кийин сүйлөшүүлөр залына бет алышты. Жыйынды ачып жатып, мамлекет башчысы Садыр Жапаров сессиялар аралык мезгил тууралуу айтып, заманбап чакырыктар жана коркунучтарга каршы туруу боюнча конкреттүү иштер жасалганын, ошондой эле уюмдун эл аралык аброюн бекемдөө жаатында иш жүргөнүн баса белгиледи. Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында аскердик кызматташтык тууралуу сөз кылып, 2025 жылы Кыргызстанда чек, бузулгус, боордоштук жана эшелон сыяктуу ири машыгуулар өткөрүлгөнүн белгилеп өттү. Мындан сырткары президент уюмга мүчө мамлекеттердин тиешелүү органдары маалыматтык коммуникациялык технологияларды террордук жана экстремисттик максаттарда пайдалануунун алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча ыкчам иш-аракеттерди көргөнүн айтып, жалпысынан алганда уюмдун 2025 жылга пландалган иш-чаралары ийгиликтүү аткарылганын билдирди. На заседании в узком формате мы продуктивно обсудили широкий круг вопросов. 2025 жыл бою бир катар ири, анын ичинде Кыргызстанда чек, бузулгус, боордоштук жана эшелон сыяктуу ири машыгуулар өткөрүлдү. Бул жана башка иш-чаралар мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрүнүн өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылып, коюлган тапшырмаларды аткарууга даярдыгын жогорулатты. Терроризм жана экстремизм максаттарында маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуу фактыларын аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдарынын өз ара аракеттенүүсү, кызматташтыгы улантылды. Жалпысынан айтканда, уюмдун 2025 жылга пландалган иш-чаралары ийгиликтүү аткарылды. Ал эми ЖККнун жамааттык коопсуздук кеңешинин бүгүнкү жыйынында Россиянын президенти Владимир Путин уюмдун жамааттык күчтөрүн россиялык заманбап курал-жарак жана техника менен камсыздоону сунуштады. Анда Путин белгилегендей, мындай программа ЖККга мүчө өлкөлөрдүн коргонуу мүмкүнчүлүгүн бекемдеп, бирдиктүү коопсуздук мейкиндигин чыңдоого жардам берет. Ошондой эле ал мамлекеттердин аскердик дараметин жакшыртууга басым жасаларын да белгиледи. Мындан сырткары Орусия президенти Россия жамааттык күчтөрүнүн аскердик медицинада жогорку жетишкендиктерди колдонуусуна да ар тараптан көмөктөшөрүн кошумчалады. Уважаемые друзья, коллеги. Уюм Евразия чөлкөмүндө туруктуулук менен коопсуздукту камсыздап, мүчө болгон өлкөлөрдүн эгемендигин жана мамлекеттик бүтүндүгүн коргоп келет. Дал ушул багытта аскердик бөлүктөрдү жана атайын кызматтарды даярдоо боюнча бир катар биргелешкен иш-чараларды уюштурууну пландап жатабыз. Алардын ичинде кезектеги машыгуулардын этаптары турат. Уюмдун авиациялык күчтөрүн жана абадан коргонуу системасын өнүктүрүү маселелери өзүнчө көңүл бурууну талап кылат. Тынчтыкты сактоочу күчтөрдү тартуу механизмдерин жакшыртуу үчүн көп иштерди аткаруу керек.
Ошентип Бишкек шаарында өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги жыйынын жыйынтыгы боюнча 5 өлкө башчы 15 документке кол койду. Ал эми уюмга төрагалык кылуу Орусияга өтүп, өлкө лидерлери жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын 2026 жылдын 11 ноябрында Орусияда өткөрүүнү макулдашты. Андан соң президент Садыр Жапаров Имангали Тасмагамбетовду уюмдун башкы катчысы кызматындагы жемиштүү иши үчүн ЖККнун 1-даражадагы ардак белгиси менен сыйлады. Анткени 2026 жылдан тартып анын кызмат ордун Талатбек Масадыков ээлейт. Ал 2026 жылдын 1 январынан тарта кызматка киришет. Алина Жапаркулова, Нурсултан Абдыразаков, New TV. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев коомдо Кыргызстанда Кытайдын жарандары көбөйүп кетти деген сөзгө комментарий берди. Атайын кызматтын жетекчиси Кемин шаарында жаңы төрөт үйүнүн имаратына мезгил котусун салуу иш-чарасында сүйлөгөн сөзүндө Кытай жарандары бийликтин көзөмөлүндө экенин айтты. Анын сөзүнө ылайык Кытайдын жарандарына өлкөдө 2 айдан 1 жылга чейин эмгек визасы, ал эми туристтик виза 14 күнгө берилет. Камчыбек Ташиев визасы аяктагандарды тиешелүү мамлекеттик мекемелер өлкөдөн чыгараарын кошумчалады. Мамлекетибизде Кытайлар басып кетти, Кытайлар талап тоноп алды, Кытайлар бардык жерди ээлеп алды деген туура эмес да сындар айтылып жатат. Туура, Кытай мамлекетинен келген жарандар көбөйдү, себеби өлкөдө чоң долбоорлор ишке ашып жатат. Башка мамлекеттер бизде да чоң проекттерди ишке ашырса болоруна, талап тонолбой турганына ишенди, деди ал. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү отурумунда Жогорку кеңешке шайлоого Бишкектеги 22-чи шайлоо округунан депутаттыкка талапкер Лира Акунованы жана номер 24-чү округтан талапкер Гүлназ Халилованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берди. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык Лира Акунованын кызы Салтанат Исманова жана жээни Шабидин Токтосартов шайлоочулардын добушун сатып алуу үчүн талапкердин штабынан 360 000 сом таратканы аныкталган. Сот 26 ноябрда анын кызы менен жээнин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарып, милиция издөө жарыялады. Шаардык милиция Гүлназ Халилованын пайдасына добуш сатып алуу ишине 43 жаштагы адам, анын 22 жаштагы уулу жана Бишкек шаарынын Чыгыш 5 Кичи районунун 64 жаштагы үй комитет башчысы тартылганын билдирген. Үгүтчүнүн батирин тинткенде $80 000, 116 000 сом, штабтан алынган 29 500 сом, ошондой эле Чыгыш 5 Кичи районунда жашаган шайлоочулардын тизмелери табылган. Эки факты боюнча тең кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Өтө оор кылмыштарга шек саналып кармалган Кумарбек Абдыровдун мурдагы ишин караган 3 экс-судьянын бири Сания Бранчаева 26 ноябрдын кечинде Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында ден соолугу начарлап, мамлекеттик ооруканалардын бирине жаткырылды. Анын адвокаты Рустам Исаев 72 жаштагы Сания Бранчаева кант диабети жана жүрөк оорусу менен ооруй турганын айтты. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы судьялар Кайсын Абакировду, Жаңыл Мамбеталыны, Сания Бранчаеваны жана прокурор менен бир адвокатты 20 декабрга чейин камакка алган. Аларды Ички иштер министрлиги 25 ноябрда кармаган. Министрлик экс-судьялар шектүүнүн жазасын жеңилдетүүдө анын жакындарынан акча алган жана ага прокурор менен адвокат ортомчу болгон деп эсептейт. Жалал Абадта такси айдоочусуна кол салууга шектелген 2 адам кармалганын облустук милиция кабарлады. Укук коргоо органдарына 14 ноябрь күнү Сузактын тургуну кайрылып, 2 белгисиз кишинин ур токмогуна кабылганын билдирген. Тергөө учурунда окуя 13 ноябрда болгону аныкталган. Дево Матис менен такси кызматын көрсөтүп жүргөн 18 жаштагы айдоочуну 2 адам Шамалды сайга жалдап айдатышкан. Алар Бүргөндү аймагына жеткенде унаанын артында отурган балдардын бири айдоочуну жип менен муунтуп, экөөлөп ур токмокко алып, колу бутун байлап, унаанын арткы орундугуна жаткырып, бири рульга отуруп, Бишкекти көздөй жөнөшкөн. Суу Самырга жеткенде автоунаанын дөңгөлөгү жарылып токтогонго аргасыз болушат. Бир канча убакыттан кийин кол салгандар уктап калышкан. Ошол маалда такси айдоочусу машинадан чыгып, жолдон өткөндөрдү тосуп, токтогулга жеткенде ошол жерден милицияга кайрылган. Иликтөөнүн жыйынтыгында 16 ноябрда 19 жана 17 жаштагы 2 шектүү кармалган. Соттун чечими менен экөө тең 2 айга камакка алынды.
25 ноябрда Борбор қалада катуу шамал болуп, анын натыйжасында 16 дарак кулаган. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Маалыматтыга ылайык, жабыркагандар жок. Бишкек Жашыл курулуш муниципалдык ишканасынын бригадалары ар бир чакыруу боюнча ыкчам чыгып, коопсуздукту жана жолдордун тоскоолдуксуз өтүшүн камсыздоо үчүн түнкү саат 2ге чейин иштерди жүргүзүштү. Ишкананын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп, кулап калган дарактардын сөңгөктөрүн алышты. Жолдорду жана жөө жүрүүчү тилкелерди тазалашты. Негизги кесепеттер жоюлду. Аймактарда акыркы тазалоо иштери аяктап баратат. Муниципалдык ишкана шаар тургундарына шамал күчөгөн учурларда этият болууну жана автоунааларды чоң дарактардын түбүнө токтотпоону сунуштайт. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.